Саламатсыздарбы? Кыргыз тилин үйрөнүү боюнча 6-сабагыбызды баштайбыз. Бүгүнкү сабагыбыздын темасы жыл мезгилдери. Сабактын максаты жыл мезгилдери боюнча кыскача маалымат алышат. Жыл мезгилдерин үйрөнүү менен бирге кыргыз тилиндеги санатоочтор жөнүндө маалымат алышат. Сүйлөө кебинде санатоочторду туура колдонууну үйрөнүшөт. Сабагыбыздагы колдонулуучу лексикалык каражаттар 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 100, 1000. Жыл 4 мезгилге бөлүнөт. Алар жаз, жай, күз, кыш. Жаз келгенде жаратылыш өзгөрөт. Жер көгөрүп, алма бактар гүлдөйт. Келген куштар учуп келишет. Жер айдалып, эгин, жашылчалар эгилет. Жайында күн аябай ысып, талаада эмгек кайнайт. Эрте бышкан эгиндер, мөмө-чөмөлөр, жер-жемиштер жыйналат. Эс алуулар да башталат. Күз келгенде жер эне берекесин төгөт. Жер-жемиштер бышып жетилет. Дүйнө түрлүү түскө боелуп, кооз көрүнөт. Андан кийин кыш келип, аба ырайы бузулуп, кар жаайт. Суулар тоңуп, жер бети тайгак болот. Бир жылда 365 же 366 күн бар. Бир жылда 12 ай бар. Бир айда 30 же 31 күн бар. Февраль айында гана 28 же 29 күн бар. Бир айда 4 жума бар, бир жумада 7 күн бар. Заттын санын, иретин, эсебин, болжолун, тобун, катарын билдирген сөз түркүмү санатооч деп аталат. Санатооч сөздөр канча, нече, канчанчы, неченчи, канчо, нечөө деген суроолорго жооп берет. Санатоочтор маанисине карай эсептик, иреттик, жамдама, чамалама, топ сан, бөлчөк сан болуп бөлүнөт. Ошентип биз бүгүнкү сабагыбызда кыргыз тилиндеги санатоочтун түрлөрү менен тааныштык. Анда санатооч боюнча көңүлүңүздөрдү сөздүккө бурабыз.